Саламатсыңарбы балдар. Силер менен Ош шаарындагы Барбалыкулов номер 38 мектеп гимназиясынын кыргыз тили мугалими Үсөнали кызы Турдукан. Кыргыз тили сабагы 4-класс. Сабактын темасы дарыканада. Эң алды балдар сабакты баштаардан мурун алтын эрежени эске салып калсак. Азыр өлкөбүздө, мамлекетибизде болуп жаткан жагдайга байланыштуу эң биринчи колду таза жууйбуз, үйдөн сыртка чыкпайбыз, өздүк гигиенаны сактайбыз жана көп китеп окуйбуз. Балдар, бул жерде алтын эрежеге дал келүүчү сүрөттөр. Сыртка чыкпастан колду дайым таза жууп, көп китеп окуп жана эгер зарыл шарт болсо улуулар же болбосо кичүүлөр дагы сөзсүз түрдө маска тагып жана колубузга антисептик менен тазалап сыртка чыгып келишибиз мүмкүн. Маанайыңар жакшыбы балдар? Албетте, кунак дейт, ар дайым маанайыңар жакшы болсун. Биздин азыркы өлкөбүздө болуп жаткан жагдайга байланыштуу көңүлүңөрдү чөгөрбөстөн, ар дайым жагымдуу маанайда сабактарга даяр болгула балдар. Мынтип азыркы жагдайга байланыштуу алыстан бири-бирибизди көрбөсөк дагы видео сабак аркылуу, онлайн сабактар аркылуу бири-бирибиз менен баарлашып, сабактарды артта калтырбастан аракеттенип жатабыз, балдар. Ошол болсо дагы эч качан маанайды түшүрбөстөн, жылмайыңкы маанайда сабактарды баштайбыз. Мисалы балдар, эртең менен ойгонгондон баштап сөзсүз түрдө ата-эне, бир туугандарыңар жаныңарда аларга жылмаюу менен таңды баштасаңар, ошол күнүңөр сөзсүз түрдө кунак өтөт. Кыргыз тили сабагы балдар, орус тилинде окуган класстар, 4-класстар үчүн. Сабактын темасы дарыканада. Сабактын максаты окуучуларга дарыканада кандай сүйлөшүү керектигин үйрөнөбүз, балдар. Жана алардын билимин бышыктоо дейт. Кеп байлыгын өстүрүү, кыргыз тилинде сүйлөөгө жана жаза билүүгө, кыргыз тилинде так, даана сүйлөп балдар туура жаза билишибиз керек. Ошого көнүгөбүз. Сабаттуулугубузду арттырабыз. Ден соолуктун чың болушу үчүн аракеттенип, сылыктыкка тарбияланабыз. Сылык болуу бул балдар эң жакшы сапаттардын бири. Балдар, анда сабакты баштап дептер, ручка, китептерди алып даяр олтурабыз, Эң биринчи азыр жаз мезгилинин 2-айы, кыргызча аталышы чың Курандын канчасы балдар? Азаматсыңар? 22-си жазабыз. Класс иши жазып, андан кийин аптанын кайсыл күнү кыргызча аталышы? Аны жазып койсоңор болот. Шаршемби деп, сөзсүз түрдө сөздүк жат жазуу деп жазып, бул жерде сөздүк жат жазуулар турат. Мен орусчасын окуйм, силер кыргызчасын дептериңерге жазасыңар. Дептерге балдар, жазуу дептерге сөзсүз түрдө бүгүнкү күндүн число, тема баардыгын жазып, сөздүк жат жазууну жазып кетесиңер. Түшүндүкпү? Кашлял, пройденный, грипп, у меня нет сил, глубоко, скорая помощь, сделал укол, тошнит, заложен нос, покраснел. Балдар, силер кыргызчасын жазып, көчүрүп дептериңерге жазасыңар. Балдар, китепти ачып, бул 2 көнүгө ролдошуп окугула дейт. Эгер силер дарыканага барып калсаңар, кантип кайрыласыңар, Анда ролдошуп окуйлу. Саламатсызбы? Сиздерде бул дарылар барбы? Бар. Берейинби? Ооба. Аларды кандайча ичиш керек? Бир күндө 3 маал ичиш керек. Тамакка чейинби? Жок, тамактан кийин. Рахмат. Мага дагы эти ысыгандын дарысын бериңизчи. Парацетамол берейин. Балагабы же чоң кишигеби? Чоң кишиге. Баары 260 сом. Мына, рахмат, жакшы калыңыз. Балдар, силер дагы үйдөн бир туугандарыңар менен ролдошуп окугула. Аптекадагы, дарыканадагы айым жана окуучунун ролун бөлүштүрүп, үйдөн окугула.
Бул жерде балдар жаңы сөздөрдү астын чизип койгонмун. 3 маал ичиш керек, тамактан кийин, ысыгандын дарысын. Буларды дептериңерге жазып, жана орусчасын жазып коебуз балдар. Эгер силер дагы дарыканага барсаңар, сөзсүз түрдө анын силерге врач жазып берген, дарыгер жазып берген дарынын тизмесин дарыканачыга берсеңер, алар сөзсүз түрдө силерге ошол дарыларды таап берет жана аны жөн эле алып кетип калбастан, аны кандай ичиш керек экенини, тамакка чейин же болбосо тамактан кийин, бул үлгү ролдошуп окуган текстте баары таана көрүнүп турат, балдар. Силер дагы ошентип сөзсүз сурашыңар керек дарыгерден. Буну канча маал ичиш керек? 3 маал. Дарыгердин айтуусу боюнча ичиш керек, балдар. Жана тамактан кийин же болбосо тамактан мурун кандай жолдор менен ичиш керек, аны да билишибиз керек. Жана кайсыл дары, бул эти сыгандын дарысыбы, же болбосо ичи ооругандын, же болбосо башы ооругандын, дагы башка дарынын түрлөрү көп, балдар. Дагы силерге эске салчу нерсе, баардык дарылардын акчасы, наркы ар кандай болушу мүмкүн, балдар. Кээ бириники жогору, кээ бириники төмөн болушу мүмкүн. Ошондуктан сөзсүз түрдө акчасын сурап, анан аптекадан чыгып баратканда дарыканачыга сөзсүз түрдө рахмат, жакшы калыңыз деп сылык түрдө коштошобуз, балдар. Балдар, азыр силер дагы чарчасаңар, кичине физминутка жасап, үйдө туруп, бир туугандарыңар менен ушул бакаларды туурап физминутка жасайбыз. Азаматсыңар, балдар. Кичине болсо да чарчаганыбыз басылып, дем алып калдык деп ойлойм, балдар. Анда 4-үнчү тапшырма. Сөздөрдүн синонимдерин жазгыла. Синоним дегенде жазылышы ар башка, бирок мааниси бирдей сөздөр. Биз өткөнкү сабакта да эске салганбыз, балдар. Тыңшап көрдү. Дем алыңыз. Врач, дарыгер. Грипп, сасык тумоо. Бат, тез. Температурасы жогору. Эти ысыды. Ач карын. Тамакка чейин. 3 жолу. Эртең менен, түштө, кечинде. Бул синонимдерди дагы сөз түрдө дептериңерге жазып алгыла, балдар. Демек, балдар, сабакты жыйынтыктасак. Бүгүнкү сабактын темасы кандай болду? Азаматсыңар, дарыканада. Биз дарыканага барганда кантип дары алышыбыз керек, же болбосо ал дарыны кантип сурайбыз, жана аны кандай ичиш керек. Ошол жөнүндө дарыканада сүйлөшүү эрежелерин жакшы эле билдик, балдар. Эң биринчи киргенде сөзсүз түрдө кайсыл жерге баш багып кирсең дагы эң биринчи саламдан баштайбыз, балдар. Саламатсызбы деп кайрылышыңар керек. Туурабы? Азаматсыңар. Эми силерге кандай дары керек болуп жатты эле? Эти ысыгандын дарысы барбы? Силерге кайсыл дары керек болсо, ошол дарыны сурайсыңар дарыканадан,
Мисалы, эти ысыгандын дарысы барбы? Же болбосо, ичи ооругандын дарысы барбы? Дарыканачы жооп берет. Аны алгандан кийин дарыны ал кандай ичилиш керек? Балдар, канча маал ичиш керек деп сөзсүз сурайбыз. 3 маал, же болбосо 2 маал, же болбосо балдар, бир эле маал ичиш керек болуп калышы мүмкүн, туурабы, азаматтар? Андан кийин ал дарыны тамакка чейинби, же тамактан кийинби? Кандай ичиш керек, Аны дагы сөзсүз түрдө сурообуз кажет. Мүмкүн кээ бир дарыларды тамакка чейин ичебиз, бирок кээ бир дарыларды тамактан кийин ичиш керек болот, балдар. Албетте, дарыны алгандан кийин жөн эле чыгып кетип калбайсың да, туурабы? Анын акчасын төлөш керек. Эми анын дарынын акчасы канча болду деп сөзсүз түрдө сурайбыз, Кээ бир дарылардын акчасы наркы жогору, кээ бирлериники төмөн болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан сөзсүз түрдө дарынын акчасы канча болду деп сурайбыз. Алып бүткөндөн кийин аны кандай ичиш керек, тамакка чейин, тамактан кийин, кайсыл дары баарын тактап болгондон кийин дарыканачыга сөзсүз түрдө ыраазычылык билдирип, жакшы калыңыз деп анан чыгабыз дарыканадан, балдар. Баарын эстеп калдыкпы, балдар? Азаматсыңар. Демек, балдар, үйгө тапшырма. Бул тапшырманы жөн гана көчүрүп жазып коесуңар. Булар макалдар, эске сактап калышыбыз керек жана жаттап алабыз, Соо кезде сактан, оору кезде дарылан. Карачы, кандай сонун сөз, Эгер сен эч жериң оорубай эле жакшы болсоң, анда сактан дейт, Азыр биз эмне болуп атат өлкөбүздө? Аябай жаман бир оору болуп, баары сактангандын аракетин кылып, өлкөбүз боюнча карантин болуп атат, балдар. Демек, биз дагы ошол соо кезинде дейт, сактангынын деп атат, сыртка чыкпастан, колдорду таза жууп, өздүк кийген аны сактап, балдар. Эгер Кудай сактасын, балдар, жөн гана грипп болуп, жөн гана ичиңер ооруп калса дагы, оору кезде дарылан дейт, балдар. Ал эми экинчи макалды карайбыз. Тазалык ден соолуктун негизи. Туурабы, балдар? Эгер силер үйдө таза болсо, сөзсүз түрдө бул ден соолуктун эң жакшысы ден соолук болот экен, Таза болсок, ден соолугубуз жакшы болот. Эгер ден соолугубуз болсо, байлыгыбыз бар. Ден соолук байлыктын негизи экен, балдар. Бул макалдарды дептерге жазып, сөзсүз түрдө жаттап алабыз. Анда эмесе, балдар, биздин сабак соңуна келди. Саламатта калгыла, балдар. Кийинки сабакта жолугушканга чейин.